Allah subhanahu wa ta'ala sімenen бізді бұл жашоға жөн эле жараткан жок. Жөн эле жашасын, жөн эле өмүр сүрсүн, жөн гана бала чакалуу болуп, турак жайлуу болуп, жана мал дүйнө топтосун деп Аллах Таала бизди жөн эле жараткан жок. Оюн үчүн дагы жараткан жок. Аллах Таала өтө чоң бир максатта жаратты биздичи. Allah subhanahu wa ta'ala jin менен инсанды өзгөчө бир максат менен жараттым дейт. Ал кайсыл максат? Аллах Таалага кулчулук кылуу, Аллах Таалага моюн сунуп, Аллах Таалага баш ийип жашоо да. Ар бир Аллага жаккан иш сименен бизди Аллага жакындатат. Allah subhanahu wa ta'alага сименен биз эгерде жакындай турган болсок, эч ким бизди Алладан алыстата албайт да. Бүткүл аалам чогулуп, сименен бизди Аллахтан алыстатам. Бул адамды мен кордойм, бул адамды мен шерменде кылам дей турган болсо, бирок Аллах Таала сименен бизди жакшы көрүп калган болсо, эч качан сименен биз корда болбойбуз, шерменде болбойбуз, сименен биз эч качан зыянга учурабайбыз туугандар. Ошондуктан бул жашоонун максаты Аллах Таалага кулчулук кылуу, Аллахты ыраазы кылып жашоо. Фамаза ба'дал хакки илля далал. Чындыкты таптыңызбы? Акыйкатты таптыңызбы? Жашоонун максатын билдиңизби? Болду, башка эч нерсенин сизге кызыгы деле болбош керек да. Allah subhanahu wa ta'ala сименен бизге өзүн таанытып, өзүнүн өкүмдөрүн таанытып, өзүнө баш ийдирип, моюн сундуруп, Allah subhanahu wa ta'ala сименен бизди бул жашоого келген максатыбызды түшүндүрүп, өзүнө күндөн күнгө жакшы амалдарды кылып, жакындагага мүмкүнчүлүк берип жатабы? Биз Аллах Таалага шүгүр кылып, ыраазы болуп, тилибиз менен дагы жан дүйнөбүздөн өзүнчө кубанып, Аллах Таалага жага турган амалдарды сүйүнүп кыла турган болсок, болду. Biz бактылуубуз андачы. Анда болду, жетиштүү анда. Сименен бизге пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям үлгү, пайгамбарыбыздын ар бир жашоосу үлгү, жана пайгамбар алейхиссалам бизге ийне жибине чейин, икир чикирине чейин ар бир нерсени үйрөтүп кеткен, ар бир нерсени пайгамбар алейхиссалам өзү жашоосунда амал кылып көргөзүп кеткен да. Пайгамбар алейхиссаламдын жашоосу толук дин. Алланын өкүмүнүн аткарылыш жолу бул пайгамбардын сүннөтү. Эми биз пайгамбардын жашоосун карайбыз дагы, пайгамбарыбызга эргешебиз, Аллахтын дини менен жашаган болобуз. Аллах бизден ыраазы болот. Себеби пайгамбар алейхиссаламдын жашоосу Алланын алдында кымбат, кабыл болгон, Аллах Тааланын алдында даражалуу пайгамбарыбыздын сүннөт жашоосу. Сиз менен биз бүгүн мына ата-энелердин акысы, ата-энелердин сиз менен биз аткара турган милдеттерибиз, жана ата-энеге бериле турган көптөгөн укук, акылар бар, укуктар бар. Эми ошондой эле пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям кандай ата-энени сыйлагыла, урматтагыла деп өзү пайгамбар алейхиссалам бизге көргөзүп кеткендей, эми сиз менен биз өзүбүздүн, балдарыбыздын, кыздарыбыздын, неберелерибиздин, чөбөрөлөрүбүздүн, кыскасы сиз менен биздин кол астыбыздагы ким болсо дагы ошолордун акысын берүү дагы милдет экен. Күндөрдүн биринде бир киши пайгамбар алейхиссаламга келип сурады: "О Аллахтын элчиси, бир жакшы амалга буйруңузчу, далалат кылыңызчы, мен жакшы амал кылайын." Дегенде пайгамбар алейхиссалам айтты: "Бирра валидейк, ата-энеңе жакшылык кыл" деди. О Аллахтын элчиси, менин атам да жок, энем да жок. Жакшылык кылайын десем ата-энем жок деди. Мен андан башка кимге жакшылык кылсам болот дегенде, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтты: "Бирра валадак, сен өзүңдүн балаңа, өзүңдүн кызыңа, өзүңдүн перзенттериңе жакшы мамиле кыл" деди. Ошолорго жакшылыгыңды арна. Атаңа, энеңе сенин кандай акыларың болсо, ошондой эле балаңа дагы сенин ошондой акыларың бар. Ата-энең жок болсо анда балдарыңдын акысын бер. Балдарыңдын акысын өзүнүн жайына кой дейт аталгандар. Балалуу болуу да чоң неамат турабы? Баланы Аллах берет. Бул перзент жүрөктүн мөмөсү деп келет хадистечи. Адамга жакын болот балачы. Баланын себебинен көп нерселер өзгөрүп кетет. Бала үчүн адам башка жака жашайт. Бала үчүн адам баласы көчөт. Бала үчүн бардык нерсени башынан кечет. Адам баласы бала үчүн бардыгына даяр. Тура эмеспи? Алла берди да бул перзенттичи. Баладан дагы артык эмне байлыгыңыз бар сиздинчи? Бул дүйнөдө калтыра турган, бул дүйнөдө пайдалана турган, бул дүйнөдө сиз көрө турган баладан дагы үзүрлүү эмне бар? Эч нерсе жок да туугандар.
Allah Taala'nın bizge bergen en çoğun nimetı bu perzent. Eğer de kız bala bergen bolsa siz menen bizge sүйүнүшүбүz керек экен. Hadiste gelet kimde kim kızlı bolsa al sүйүнсүn. Al tozokton adamga tosma bolot deyt. Köp kız berer Allah Taala. Ul bala berбейби? Kız ele kız, ulanıp ketip atabı. Meyli sүйünө beriңiz. Kızga жетпегендер de var tuğanlar. Siz jetken jakşılıkты eňsep жүрgөндөр var. Allah Taala siz menen bizge berdibi? Kız bala sүйünölü. Kız bala bul Allah Taala'nın rahmeti deyt. Allah'ın sizge jağan merimi. Ul bala Allah'ın nimeti sizge bergen jakşılığı. Eğer sizge Allah Taala ekönü çoğultup, top kız dağı, ul dağı, perzentlerdi bergen bolsa, Allah Subhanahu wa Taala siz menen bizge çoğun jakşılık kıldı. Eğer de siz menen biz alardan akısın berбей turgan bolsak, al çoğun bale de olup beret. Allah bizge emne jakşılık berse, oşol jakşılıklar jakşılık ele bola berбейт. Allah Taala bizge perzent berdibi? Эми ошол жакшылык, бул чоң жакшылык. Ошол жакшылыкты кармап калышыбыз керек. Биз балдарыбызды ыйман менен, адеп ахлак, жакшы талим тарбия менен биз балдарыбызды тарбиялап калышыбыз керек туугандар. Эми баланын акысы өтө зарыл экен да. Бербей койсоң болбойт экен. Атаңдын энеңдин акысын бергендей эле баланын да акысын бериш керек экен. Молдокелер, устаздар, сабактарда, баяндарда, көпчүлүк учурларда ата-энеңерди сыйлагыла дейт. Ата-энеңердин акысын бергиле. Ата-энеңердин көз жашын агызбагыла дейт. Ата-энеңерди капа кылбагыла деп айтат, көп айтат бул сөздүчү. Биз угуп келебиз мурдатан, ата бабаларыбыздан, алгачкылардан бери айтылып келе жатат. Атаңды урматтагыла, бейиш эненин таманында, хадистерде атаң сенин дарбазаң бейиштеги, талкала же сактап кал. Ата-энеге сыйлоо туурасында өтө көп Кур'ан аяты хадистер келген. Эми сиз менен биз ата-эненин эле акысын бериш керек. Ата-энени сыйлаш керек деп туруп балдарыбыз калып кетпеш керек туугандар. Мына ушул хадисте пайгамбарыбыз баса белгиледи. Сенин ата-энеңе кандай акың болсо, балдарыңа да ошондой акың бар. Ата-энени сыйлагандай балдарды дагы сыйла, балдардын да акысын бер деди. Кээ бир алымдар айткан экен. Валадука райханатука, сенин балаң сенин райханың, сенин балаң сенин жыпар жытың. Ташуммуха саб'a, сен аны 7 жыл жыттайсың. Ошондой эле Хадимука саб'ан, 14 жашына чейин дагы 7 жыл кызматында пайдаланасың. Сага жардам берет, колуңа кол, бутуңа бут болот. Андан соң эмне болот айтайынбы? Хуа адувун лака ау шарикука. Ал сага душман болот. Же болбосо сага дос, жардамчы, көмөкчү болот дейт да. Демек, ар бир бала эле сиз менен бизге жакшылык боло бербейт. Эгер де биз алардын акысын берсек, Аллахтын алдында милдетибизди аткарсак, эгер ал туура эмес жолду жолдоп кетсе, биз андан милдеттен кутулдук. Бир хадисте пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтып кетти. Бала төрөлгөндө анын акыйкасын бериш керек. Жакшы ат коюш керек. 7-нчи күнү сүннөткө олтургузуш керек. Жакшы ат коюп, төрөлгөндө эле азан айтып, оң кулагына, коомат сол кулагына. Балага акы жөнүндө айтылып атат да хадистечи. Чачын алып, арабтар илгери жаш бала төрөлгөндө, наристе төрөлгөндө чачтарын алып туруп анан кан менен койду союп боеп коюшкен. Койдун каны мененчи. Ислам келди, ал жаңы ырым-жырымдардын баары жоюлду. Бирок жакшылык ниетте шафран, зафранды жаш балдардын башына сүртүп коюш экен да. Жана чачы канча салмак чыкса, ошо күмүштүн баасы менен садака кылып коюуга пайгамбарыбыз үндөп кетти. Балага тахник, эгер төрөлгөн болсо, ыймандуу бир жакшы адамдан кичине бир чайнатып курманы баланын тандайына жалатып коюу. Менин да балам ушундай ыймандуу болсо экен деп. Жакшы ат коюу, ошондой балдардын акысын айтып кетти пайгамбар алейхисалам. 7 жашка келгенде силер балдарыңарды намазга буйругула дейт. 10 жашка келдиби, намаз окубаса, анда аларды кокустап койгула дейт. Эгер де 10 жашына келип калган болсо, кыздар менен балдардын төшөктөрүн ажыратып, өзүнчө бөлмөгө, өзүнчө жаткыргыла дейт пайгамбар алейхисалам. Андан соң мүмкүнчүлүгүң болсо, сенин дагы бир акың балаңа бериле турган, балаңа аткара турган дагы бир акың үйлөндүрүп кой дейт, мүмкүнчүлүгүң болсочу. Үйлөндүрүп кой. Соң анын колунан кармап, уулум менин, сүйүктүм, жакшы сөздөр менен
Men saga talim berdim. Men saga adep, ahlak, жашоону үйрөттүм. Men seni никелендирдим. Men saga колдон келишинче жакшылык кылып акылды бергенге аракет кылдым. Эми мындан наржагы өзүң алып кет. Дүйнөдө сенин балең тийип калбасын мага. Ахиретте азабың мага түшүп калбасын жүгүм. Деп туруп балдарын колдон кармап жакшы насааттарды айтып койгула дейт да. Демек, сиз менен бизге балдарыбыз райханда болуп берет. Эгерде балдарыбызды туура тарбиялаган болсок, бир риваятта келет. Валадука, сенин балаң дейт. Валадука, бул дүйнөдөгү сенин перзентиң, бул дүйнөдөгү Аллах берген сага перзент бейиштин жыпар-жытынан дейт да. Бейиштин жыпар-жыттарынан дейт. Демек, сиз менен бизге Аллах Таала бала бердиби? Аллах Таалага шүгүр кылып, аларды тарбиялап, алардын акысын беришибиз керек. Эми пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам сиз менен бизге үйрөтүп кетти. Эң алгач, эгер бала жарык дүйнөгө келип калса, биринчи эле эмне кылат экенбиз? Азан айтат экенбиз. Биринчи сөзү азан болсун дейт да. Биринчи уккан сөзү азан болсун, Аллахтын сөзү болсун. Колдон келсе перзент жарык дүйнөгө келгенде биринчи азанды айтыргыла дейт да. Ошентип андан кийинки акыларды аткара берели. Аллах субханаху ва таала кимибизге перзент берип калган болсо, биринчи эле ага азан, сүйлөйүн деп калган болсо, тили чыгып калган болсо, биринчи эле келиме, кимдин биринчи акыркы сөзү келиме болсо, түптүз бейишке кирет дейт. Ошентип балдарыбыздын акысын берип ала турган болсок, Аллах Тааланын алдында жүзүбүз жарык болот да. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллам жаш балдарды кичинесинен баштап тарбиялаганга өкүм берген да. Баланын жашынан дейт го. Жаш балдарды кичинесинен баштап жаш бала деп койбостон биз тарбия бере турган учурда тарбия берип калышыбыз керек экен да. Умар бин Абу Саламанын баласы Умар радиаллаху анху пайгамбарыбыздын карамагына өттү. Пайгамбарыбыз багып алды. Мына ошол кичинекей жигитти пайгамбар алейхисалам өтө сонун тарбиялады да. Өтө сонун талим тарбия берди. Өзүнүн баласы эмес, өгөй баласы. Бирок пайгамбар алейхисалам ал кичинекей болсо да, бул жаш бала бул кичинекей бул, түшүнбөйт бул деген жок. Эми сүйлөп калганда, эми кыймылдап калганда, басып калганда пайгамбар алейхисалам жаш баланы жанына алып, кучактап, мээримин төгүп, "Я гулам, мен сүйүктүү уулум, мен сүйүктүү балам. Саммилла, дасторконго келгенде бисмилла деп айтабыз." Не деп айтат экенбиз? Бисмилла. Ва кул бияминик. Тамактанганда мына оң кол менен тамактанат деп пайгамбарыбыз көргөзүп. Ана оң колун кайсы деп оң колун көргөзүп пайгамбар алейхисалам. Ошондой эле ва кул мимма ялик. Дасторконго келгенде сүннөт болот, өзүңдүн алдыңдан тамактан, бирөөнүн алдына колуңду салба деп пайгамбарыбыз кичинесинен баштап талим тарбия берди эле. Мына ошол перзенттери кандай улуу инсандар болду да. Эгер сиздин балаңыз келечекте бир кадырлуу, бартуу, элге пайдасы тийген, зыяны тийбеген бир жакшы бир перзент, жакшы бир инсан болушун кааласаңыз, анда жаш балага кичинесинен баштап акырындык менен сиз өзүңүздүн тарбияңызды үзбөңүз. Лукман Хаким алейхисалам айтат: "Эй менин сүйүктүү уулум, сен жакшы сөздөрдү уга бер дейт. Жакшы сөздөрдү айта бер, себеби алардын кээ бирлери бир күнү өнүп чыгат" дейт да. Жакшы сөздү балдарыбызга айта берели. Бүгүн болбосо эртең өнүп чыгат. Биз жаш бала дейбиз, бирок биз аларга жакшы нерсени экпесек, анда эртең түшүм чыкпайт, анда биздикичи. Анда тикенек чыгат эртең. Биз баланы кароосуз калтырбайлы, көзөмөлсүз калтырбайлы. Баланын талим тарбиясына ар дайым көңүл бурайлы. Мына окуу жылы аяктап, балдардын баары бош калды. Ал фарогу яфтаху бабал маъсия. Боштук күнөөлөрдүн эшиктерин ачат дейт да. Көп жамандыктардын баардыгы боштуктан башталат. Бош калтырбайлы. Ал дин менен алек болсун. Ал сабак менен алек болсун. Куран үйрөнүү менен алек болсун. Кызмат кылуу менен жок дегенде эртеден кечке сиздин жаныңызда жүрсүн. Мына ошол пайда балагачы. Баланын тарбиясы ошол. Өз алдынча болсун, үйрөнсүн эми. Аралашсын эл менен деп туруп, баланы кой бере турган болсок, анда баланын тарбиясын колубуздан чыгарып беребиз. Пайгамбар алейхисалам эч бир адам өзүнүн баласына жакшы тарбиядан дагы жакшы эч бир энчи бере албайт дейт. Биздин балдарыбызга бере турган жакшы тарбия, илим, адеп ахлак, адамгерчилик, маданият мына биз балдарыбызга толугу менен беришибиз керек.
Эгерде кайсыл бала ата-энесинин алдында карамагында талим тарбия албаса, ал чоңойсо дагы, илим жолуна түшсө дагы, дин жолуна түшсө дагы, баягы витамин жетпеген өсүмдүктөр окшоп калат да. Биринчи медресе, биринчи сабак бериле турган, биринчи талим тарбия бериле турган бул эненин кучагы. Бул үй бүлөдө бериле турган талим тарбия. А балага талим тарбия бериш үчүн ата эне өзү диндар болуш керек да. Ата энесинде эч нерсе жок болсо балага эмнени өткөрүп берет да. Келиңиздер биз өзүбүз ата энелер балдарыбызга бир нерсе өткөрө ала турган болойлу. Кээ бирөөлөр айтат мен балама эмнени үйрөтөм, эчтеке билбейм. Сиз көп нерсени үйрөтсөңүз болот. Сиз көп нерсени билесиз. Дүйнө ишине келгенде биз билбейбиз деп таштап аткан жокпуз го дүйнө ишинчи. Бул балаңыз кымбат болуп атпайбы? Алтындан да кымбат, сиз топтогон, сиз чуркаган дүйнөдөн да кымбат болуп атпайбы балаңызчы? Ошол балаңыздын тарбиясына сөзсүз түрдө көңүл буруп, балдардын тарбиясын иншалла көзөмөлдөйлү. Жана пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам да бир хадисте айтты, кээде балдарга кичине кокустук кылып туруш керек экен да. Бул жанагы эненин, атанын балага берген тарбиясы бар го, камчысычы. Кудду менен баягы көчөткө суу куйгандай пайда берет экен да. Суу куйбасаң курап калат. Ошондой эле балдарга кээде талим тарбия бериш үчүн көзөмөл сөзсүз түрдө керек. Көзөмөлгө муктаж балачы. Ал бала, ал напсиси бар ал баланын, напсиси чоң ал бала. Ал бала жашоону түшүнө элек, ал кыйнала элек. Сиз көргөн, сиз түшүнгөн нерсени ал түшүнө элек. Ал жаш бала, сиз ошол жаш балалык кезиңизди эстеңиз дагы эмне керек балага? Мына ошону беришиңиз керек да. Хадисте келет, кимде ким дейт, үйүнө камчыны илип койгон болсо, Аллах Таала ошол пендеге райым кылсын дейт да. Бул камчы дагы сөзсүз түрдө балдарга таасирин тийгизет дейт. Эми камчы, илгери камчы болгон, камчыны алып туруп эмне кылат эле? Балдарды эртеден кечке жок болуп кетсе, дайынсыз жүрсө, айтканды укпаса, адепсиздик кылса, чоңдорду, улууларды урматтабаса, адамгерчиликсиздик бир амалдарды кылса, тарбия берип коет эле. Ушул жерде жаш улуу аксакалдардын баардыгы ушу тарбия менен, камчы менен чоңойгонбуз, туурабы? Камчы керекпи? Камчы пайдабы? Эгер камчы болбогондо биз кантип чоңоет элек да? Кандай адам болот элек? Анда сиздер менен биздер сөзгө түшүнбөй турган бир башка коом болот элек да. Эгер биз өзүбүздүн балдарыбызды, неберелерибизди көзөмөлдөбөй турган болсок, өздөрүнүн каалоосуна калтыра турган болсок, эртең бир коом пайда болот, сенин сөзүңдү түшүнбөйт ал, түшүнгүсү да келбейт. Сен менен анын ортосунда эч кандай бир байланыш дагы калбай калат. Үзүлөт баардык байланышчы. Балалык дегенде байланыш үзүлүп кетет керек болсо. Ата баланын ортосундагы мамиле үзүлүп кетет. Эмне үчүн? Себеби балдар тарбиясыз болуп калгандыктан да. Ошондуктан пайгамбар алейхисалам керек болсо, кичинекей жаш балдар болсо да жолдон биринчи салам берип тарбиялайт эле. Ассаламу алейкум ва рахматуллах. Сен баланы тарбиялаш үчүн, мен баланы тарбиялаш үчүн сен ушундай кыл деп эч качан сиз менен биз кылдыра албайбыз. Намаз оку деп намаз окута албайбыз. Зикир кыл деп зикир кылдыра албайбыз. Биз балдарды тарбиялай албайбыз. Биз бир гана тарбиянын жолу өзүбүз амал кылып көргөзөбүз. Биз кылсак, колубузга теспе кармасак ал теспе кармайт. Биз Куран кармасак келип карайт. Ошентип сиз менен биз өзүбүздүн жашообуз менен гана тарбиялай алабыз да балдардычы. Өзүбүздүн балдарыбызга өзгөчө көңүл бурайлы. Бул бир мал эмес, бул бир товар эмес, буюм эмес, бир жерге жыйып койсоң тура бере тургандайчы. Бул от, ичинде шайтан бар, анын напсиси бар. Балаң бале да болот, балаң бал да болуп берет сагачы. Ошон үчүн биз балдардын тарбиясына өзгөчө көңүл буруп, ушул алек болуп калганча, мектепке киргенче, жайкы каникулдарда сиз менен биз балдардын талим тарбиясына өзгөчө көңүл бурайлы. Кандай дейсиздер? Керекпи бизге? Бизге керек да. Сиздин балаңызга өзүңүз күйбөсөңүз бирөө күйөбү? Чочун эле жат эле адам сиздин балаңызга бирөө кайгырабы? Сиз чуркабасаңыз балаңыздын тарбиясына ким чуркайт сиздин балаңызгачы? Ошондуктан пайгамбар алейхисалам кичинекей балдарга да тарбияны эч качан калтырбайт эле. Жолдо көрсөт, бүт баардык балдарга өзүнүн тарбиясын, мээримин берет эле. Анан балдарга мээрим төгүш керек экен туугандар. Балдарга мээрим төгүп Акра бин Хабис сахабанын хадисинде дагы бизге белгилүү болду. Мээрим төккүлө дейт да. Бул бала бул, мээрим төгүш керек. Мээрим керек агачы. Ал жаш бала, ата-энесинин мээримине муктаж. Ата-энесинин мээримине муктаж болуп, ата-энесинин алдына келсе, телефон чукпайт ата-энесичи. Ата-энесинин алдында ойногусу келет, ата-энесин кучактагысы келет, мээримине бөлөнгүсү келет, ойногусу келет, тамашалашкысы келет.
Ал қоя тұр, бар. Балдармен ойна. Мен телефон деп тұр, да бір телефонды қарамата қояды. Тұра? Ушул кылганыбыз турабы? Жок, пайгамбар алейхисалам мээрими төктү. Бир жолу минбарда турат. Минбарда хутба айтып жатат. Канчалык улуу амал. Небереси келди, Хасан Хусейн. Пайгамбар алейхисалам небересин көрдү. Жыгылып кеткенде пайгамбарыбыз мээрим төгүп, минбарды таштап да чуркап барып туруп пайгамбарыбыз кучактап, "Райханaya, менин эки райханым, эки жипаржытым" деп пайгамбарыбыз кучактады. Намазда турат пайгамбар алейхисалам, саждага жыгылды. Турбайт көп убакытка чейин. Сахабалар бир жаңы өкүм түштү, сажда узарды, же бир нерсе болду. Пайгамбарыбыз мынчалык узун сажда кылчу маселе, деп пайгамбар алейхисалам намаз бүткөндөн кийин элдин баары башкача караганда, "Эмне болду?" дейт. Өкүм өзгөрдү дегенде, "Жок, эмне деп жатасыңар? Эмнени айтмакчысыңар?" "Аябай көпкө сажда кылдыңыз го" дейт. Хусейн неберем башыма минип алды, ойноду, секирди. Мен анын оюну бүтөрдө мурда мен саждадан көтөрүштү, мен каалабадым дейт да. Элестетиңиз, Алла менен пенденин ортосунда эң жакын байланыш саждада турган учурдагы да. Эң Аллага жакын болгон учурда пайгамбарыбыз эмне кылды? Балага мээрим төккөн жокпу? Алланын өкүмүн аткаруу менен биргеликте, аны сындырбоо менен биргеликте балдарга дагы мээрим төгөйлү туугандар. Жаш бала алдыңыздан өтүп кетсе намазыңыз бузулбайт ал. Ал акыл эске толо элек, балакатка жете элек ал. Ал ката кылса күнөө кылса дагы жазылбайт ага күнөөчү. Ошон үчүн чоң адамга кылган мамилени жаш балдарга кылбайлы. Биз өзүбүз жаш балдардын деңгээлде чөйүп дагы биз алардын сезимдери менен, кыялдары менен чогуу болойлу. Бизге арман айта турган болсун, ата деп бир нерсе айтыла турган болсун, сени көргөндө кача турган болбосун. Сени көргөндө тили дудук боло турган болбосун. Сиз менен биз балдарыбыз менен ачык болойлу, жакын болойлу, кызматчы болойлу балдарыбызга чоңойгончо. Жана мээримибизди төгөйлү. Пайгамбар алейхисалам Умама неберesi чыкты башына. Намазда турат, аркасына минип алды, тура берди кечке. Ушулардын баардыгы бул сабак балдарыңарга, неберелериңерге, жаш өзгөчө өспүрүмдөргө, сенин балаң болбосо дагы жаш балдарга катуу мамиле кылбай, биз аларга жумшак мамиле кылайлы. Бул балдарга өтө бир керек нерсе. Пайгамбар алейхисалам бир Ибн Аббас сахабаны, жаш бала Абдулла ибн Аббас сахабаны жолдон учкаштырып алды. Жолдон бир эле ошол баланын көңүлүн көтөрүп эле койбостон, ошол баланы учкаштырып, өзүнүн жанына отургузуп, пайгамбар алейхисалам үйрөттү. "Эй гулам, эй менин сүйүктүү уулум" деди. Болбосо анын уулу эмес. "Эй менин сүйүктүү уулум". Карачы, бөлөк бөтөн балага кандай пайгамбарыбыз мээрим төгүп атат. "Эй менин сүйүктүү уулум, мен сага бир канча сөздөрдү үйрөтөм, аз эле сөз. Жаттап аласың аны. Ошону жаттап алсаң, Аллах Таала сени сактайт" деди. Ошол Абдулла ибн Аббас сахабага бүткүл адамдар пайда зыян дагы бере албайт. Аллах каалабаса. Эгерде сен сурасаң Алладан сура, жардам сурасаң Алладан жардам сура. Кичинекей балага ыйман, туура ишеним, туура динди үйрөтүп койду. Абдулла ибн Аббас чоңойгондо эмне болду билесизби? Пайгамбардын жанынан чыккыс болду. Пайгамбардын чөбүнөн кармап жүрдү. Пайгамбар алейхисаламдын да алдында жүрүп, "Раисул муфассирин", Куранды эң чоң чечмелеген алым болду. Алымдардын бардыгы Ибн Аббас сахаба ушул аят туурасында мындай дейт десе, эч ким унчукпайт, эч ким талашпайт, эч ким ал маселени козгобойт. Эмне үчүн? Ибн Аббас болду тийишпейле. Ибн Аббас ал алды пайгамбарыбыздын таалимин, тарбиясын. Кичинекей кезинде күнү келе пайгамбардын жанында жүргөн жок. Бирок кээ бир учурда жолукканда пайгамбарыбыз ага көчөт, ыймандын көчөтүн олтургузуп койду да. Ошондуктан сиз менен биз жаш бала деп эле таштап койбойлу. Ушул жаш балдар биздин келечегибиз. Бүгүнкү күндүн балдары эртеңки күндүн чалдары дейт. Эртең ушул бала кандай таалим тарбиялуу болсо, ошондой аксакалдарды көрөсүз, ошондой коомду көрөсүз. Бул биздин келечегибиз. Биз бул дүйнөдөн өткөндөн кийин бул балдарыбыздын кылган жакшылыктары тиет. Ар бир баланын кылган жакшылыгы ата энесине түз тиет. Ниет кылбаса дагы, багыштабаса дагы ал сенин балаң. Ал жана анын байлыгы сеники. Баланын ийгилиги сенин ийгилигиң. Баланын зыяны сенин зыяның. Ошондуктан балдардын ийгиликтерине пикир кылайлы. Окуулар дагы жакшы болсун. Жана башка практикалар дагы жакшы болсун. Ошондой эле алардын дини да жакшы болсун. Ибадат, намаз, амалдар калып кетпесин. Аларды биз кыйнап, мажбурлап эч нерсеге алып бара албайбыз. Ла икраха фиддин, ислам дининде мажбурлоо жок дейт. Биз бир гана кызыктыруу менен, пайдасын айтуу менен жакшылык кирилет. Жамандыкты айтуу менен ал көбөйөт ал.
Адамдардын баардыгынын табияты жумшак нерсеге ийилет. Ошондуктан балдарыбызды, кыздарыбызды жана аялдарыбызды, бир туугандарыбызды жакшы мамиле менен толук динге киргизип, толук дин менен жашаганга өбөлгө болойлу. Аллах Таала баардыгыңыздардын балдарыңыздарды, неберелериңиздерди жана кыяматка чейин келе турган укум тукумдарыңыздарды ыймандуу, хидаяттуу, туура жолдо кылсын. Дуа кылганда ыйман сураш керек. Бүткүл пайгамбарлар балдарына ыйман сураган, ыйман сурашыбыз керек. Мал, дөөлөт жана башка дүйнө эмес. Биз балдарга биринчи ыйман сурайлы. Bir adam geldi. Abdullah bin Mübarek rahmetullahi öte çoğun alım. Oşondo balam meni kıcılat kılıp atat, sızat atat, ukpay jatat degende sen ağa karşı ziyan dua kıldın bile dedi. Oşondo aytты, ova ölüm göreyim. Ahmak jana жаман сөздөрдү кээде айтып коет элем, инсанчылык кылат элем, кээде жаман ушул баланын баарынан жогу деп коет элем дегенде айтты. Анда сенден кетиптир деди, кемчиликчи. Баладан эмес сенден кетиптир. Балдарга айтыла турган ар бир жакшы сөз кабыл болот. Периштелер амин дейт. Ошондуктан биз балдарга батырым, ыймандуум, тарбиялуум, адеттүүм деп туруп чоңойталы. Аллах Таала баардыгыбызга ырайым кылсын, амал кылганга айтылган сөздөргө мүмкүнчүлүк берсин. Бир рахматке ярхамур рахимин. Амин.